Баламды ээрчитип алып ошо эртең менен кечке чейин ошол жакта отурам дейт да. Майып балдар менен алардын үй бүлөлөрү эмоционалдык жана психологиялык кыйынчылыктарда көп дуушар болушат. Авария болуп атат, башка болуп атат балда адамдар. Өткөн жылы республика боюнча 36.441 ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген бала катталган. Демилгечилердин бири депутат Айсулуу Мамашеванын ырастоосунда бул мыйзам долбоорунда майып баласы бар ата-энелерди мамлекеттик алымды төлөөдөн бошотуу каралууда. Мындай өзгөртүү ата-энелерге акчалай жеңилдик берүү менен бирге алардын укуктарын коргоого да активдүү катышуусуна жардам берет. Мисалы Казакстан, Германия, Канада, Улуу Британиядай өлкөлөрдө майып балдарынын ата-энелеринин баланы укугун коргоо менен байланышкан доолорду берүүдө соттук коромчулардан бошотулушат. Талкуу учурунда эл өкүлдөрү дени сак төрөлүп, бирок кандайдыр бир турмуштук кырдаалдардан улам майып болуп калган жарандарды да колдоо керектигин белгилешти. Авария болуп атат, башка болуп атат балда адамдар. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген болуп туруп, күйөөсүн таштап, аялы балдарын алып кетип калган фактылар бар. Аялын карабай коюп, күйөөсү кетип калып, инвалид боюнча балдары менен ташап койгон фактылар бар. Менде бар ошолордун фактылары. Ошон үчүн бул маселени биз көйгөйлүү маселе катары Алмаз Акынжанович шуну бир көтөрүп чыксаңыздар. Даже так маалыматыңар жок. Карасаңарчы, бул силер өзүңөргө тиешелүү маселе да бул адамдардын социалдык муктаждыктары боюнча маселе. Шуну карагыла, карап аныктап тактагыла, мына 2 кварталдын ичинде толук аныктап туруп, 6 айдын жыйынтыгы менен келе турган бюджеттерде ушул маселени көтөрсөк болот. Мындай жооп берип атканда бизде маалымат жок эле, бизде анализ жок эле деген бул уят. Бул сизде болуш керек бул маалымат. Бул айтып атпайбы, бул нерсени мына 6-чакырыш адам мурун канча көтөрүлүп келет бул маселе. Мына былтыр биз бюджетти бекитип атканыбызда Саламат сактоо министрлигинде ушул жерде чыркырап элдер келип ыйлаганда, ушул жерде комитеттин жыйынында эле 1 миллиард сом биз кошумча каржы министрлиги каржы булагына таап беришти. Ошол жерде биз кошумча кошуп бергенбиз. Депутаттын пикиринде мамлекет бардык жарандарды өзгөчө калктын өтө айырылуу катмары үчүн сот адилеттигине бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылууга милдеттүү. Майыптыгы бар балдарды тарбиялоочу үй бүлөлөр финансылык, медициналык жана социалдык олуттуу кыйынчылыктарга күн сайын кабылып келишет. Айрыкча сотко кайрылууда мамлекеттик алым баланын укуктарын коргоодо ата-энелерге кошумча тоскоолдук жаратат. Жеке ассистенттердин патенттерин салык кызматында очередтешип турабы же жеке кабинетинде ошонун баарын чечсе болобу, билесиздерби, билбейсиздерби? Негизи аны жеке кабинетте чечсе болот, бирок тилекке каршы биздин жарандар көпчүлүгү толтура албагандыктан салык кызматына барууга мажбур болот. Биз мамлекетпиз да. Мамлекет болгондуктан, мындай социалдык мамлекет болгондуктан, бунун дагы кандай бир жолдору бар да, ошону ойлонуштуруңар беле. Бизге кайрылып атышат да. Мен балам баспаса ДЦП менен мисалы Калыс Ордо, Мурас Ордого 1-май район жөнүндө айтайын да, аябай саны көп экен. Анан барып калсак, ушуну бир чечип бериңиздерчи дейт. Же баламды таштай албайм, күйөөм сыртта, же Россияда жүрөт, мигрант болуп, же дальнобойщик болуп жак бuyakта иштеп жүрөт дейт. Эми баламды кимге таштап, баламды ээрчитип алып ошо эртең менен кечке чейин ошол жакта отурам дейт да. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрү аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп беришти.